Чек арадан көчүрүлгөн жаңы Достук айылынын курулушуна старт берилди. Мында тагыраак айтканда Бужум айылына караган чет булак жерлигине достуктуктар үчүн 75 үйдүн курулушу башталды. Капсула салуу иш-чарасына жергиликтүү эл менен кошо президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев катышты. Белгилей кетсек, мында ар бир үй үчүн 10 сотуктан жер тилкеси берилген. Мындан сырткары айылда кызыл китеби бар жер тилкелери үчүн да 10 сотуктан жер бөлүнгөн. Мында заман талабына жараша бардык шарты менен үйлөрдүн түшөрү айтылды. Мындан сырткары социалдык объектилер, мектеп, бала бакчасы курулат. Ошондой эле жол, электр жарыгы, суу маселеси дагы чечилерин билдиришти. Айылдагы үйдөй болот экен да. Азыр проектти көрдүк. Мурдагыдай эле болот экен, айылыбыздагы үйдөй. Элибиз тынч болсо, биз дагы тынч да. Кыргызстаныбыз тынч болсо, биз ham тынч. Үмүт эле тынчтылыктан да. Тынчтык эле болсо болду да. Башкасынан аста-аста боло берет да. Баткенде чек арага байланыштуу көчүрүлүп жаткан Достук айылынын тургундары үчүн так ушул жерден Баткен шаарынын чет булак кварталынан жер берилип, ушул жерге үйлөр салынып жатат. Бул жер чет булак кварталы азыр Достук айылынын тургундары үчүн курулуп жаткан жер Баткен шаарынан 6-7 чакырым алыста жайгашкан. Мына ушул жер. Бул жака азыр чоң бир жол түшүп жатат. Бүгүн Достук айылынын тургундары үчүн салынуучу үйлөрдүн капсуласы салынат. Мына ушинтип Достук айылынын тургундары үчүн салынып жаткан үйлөрдүн алгачкы пайдубалдары түптөлө баштайт. Саналуу мүнөттөрдөн кийин капсула салынат. Деги эле ушул чет булак кварталына бул жака азыр мына көрүнүп туруп, сиздер көрүп турган дөңсөнүн үстү жагына Баткен, жаңыдан Баткен шаары курулат. Ушул маалыматка ылайык жылдын аягына чейин Баткен облустук администрациясынын имараты ушул жерде курулуп бүтөт дейт. Ал эми бул тарапка ошол жаңы Баткен шаарына, Баткен Сити десек да болот, чоң бир трасса түшүп жатат азыр. Сакал, өзүңүздү тааныштырып туруп, мына азыр сиздер көчүп аткан жер, чет булак кварталы кандай экен, сиздерге мындай туура келеби, кандай, ошо боюнча бир айтып койсоңуз. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып коюңдар беречи. Мен Абдуллаев Жамалдин Жорбаевич. Ошо Баткен районундагы эң эски тарыхый айыл, Достук айылынын, же болбосо эски аталышы суу бою карак айылынын тургуну. Бүгүн мына биздин жаңы айылдын капсуласын салышка мааракеге катышканы келип отурабыз. 3 күн, бир жумадан бери биздин Кыргызстан дүйнөгө таанымал болду. Ошонун катарында биздин айылыбыз эң негизги өзөк болуп эсептелинет. Биринчи очередь мен Ажообуз Садыр Жапаровго, Санчыбек Ташиевке, ошондой эле бардык Кыргыз өкмөтүнүн жетекчилерине, областын губернатору, аким, мэр городтору, жалпы жетекчилерге ыраазычылык билдиремин. Биздин элибизди ушул эки мамлекеттин тынчтыгы үчүн болгон акыбалдан бизди ушул жаңы жерге көчүргөнгө бүгүн чоң бир капсула сала турган мезгил болуп жатат. Эң негизгиси бир эле Тажикстан, Кыргызстан эмес, жалпы Орто Азия же болбосо дүйнөгө таанымал болгон окуя болду. Бул дегени биздин элибизди, мамлекетибиздин атылдык парзы болгон акыркы чек ара боюнча маселе Тажик Республикасы менен чечилди. Бул өтө жакшы маанай болуп эсептелинет. Мындан ары заманыбыз тынч болсун,
бейпілділік болсын. Осы біздің айылымыз құтты айылдардан болып, ел жайғасып өніп өсіп, ең негізгісі достық деген атты жойып салып, ескі атыны су бойы қарабақ деген атты қойыш керек. Себебі су бойы қарабақ мұрдағы айылымыз. Тарихта ошол революцияға чейинки Қоқан хандығының дорында ең негізгі ролды ойнап тұрған айылдардың бірі болып есептеледі. Ошол себептен біздің айылымызды ескі атыны қойып тұрып, нашыл жерде су бойы қарабақ деген айыл болып, шаардын кварталға қосылып қалады деген ойдабыз. Мына сиздер көчүп аткан жер ушул жер экен да? Мына Четбулак кварталы Баткен шаары. Кандай экен мындай? Сиздерге мындай пикириңиз кандай бул боюнча? Енді бұл талада біздің ата бабамыздан қалған тала болып есептеледі. Бұны тас туғандардың күнгейі деп қояды. Манас атабыз Бейжіңден келіп ушул жерде эс алған. Ошондо бұл Бейжің турбайбы деп аталганда, ошодан могул айыл Бужум деп аталып калган. Ооба. Бейжің деген айыл. Ошо биздин ата бабабыздын урпактары эстеген экен, биз ушул жерге келип жайланган жатабыз да. Мына чоң тала астыбызда эски Баткен, бул жагында Бужум айылы, жокорто Карабулак. Буюрса келечекте эң негизгиси заманыбыз тынч болуп, элибиз Канча эмеден бөлүнө турган болду сотуктан? ар бир кожолукка 10 соттуктан үй менен 10 соттук огород катарында. Эгин тигин экен га? Эгин тигин. Калган үлүс жайларыбыз өзөстүрүлгөн жерлер Кызылбел айылдан Жүзүмбак деген өрүкбак бар. Ошол жерден 10 соттуктан бериле турган. Азыр канча кожолукка көчүп чыгып атасыздар ошондо бул жага? Ал эми бул убукка ошол жаңы үйлөрдүн пайдалануу түптөлүү алдында кан чыгаруу үчүн сойлатына. Бул деле бир чакана эмес бука экен, аябай чоң бука экен. Бұл жерде барлық инфраструктура болады, жакшылап кайгылып туруп, мына общий алганда 116 квадрат метр. Жакшылап туруп кирпич менен заңгыраган ар бирине мына ушул үйлөр салды. Тез аранын ичинде. Жакшылап туруп анын элге шарт түзүлүп берет. Сонун болсо мына жер дагы жакшы жер экен. Ооба, жакшы жер өзү. Ар бир нерсеге мына кече дагы кыргызстан болсо тарап нерсе болду. Бир нерсеге жакшылап туруп Ооба. сүрөтөлөрдү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Баткен эли, урматтуу көпчүлүк. Бүгүнкү күндө суу башы Карабак тургундары жана Сыра жайлардын. Мына бүгүн Баткен жергесинде кече өзүңүздөр жакшы билгендей эле аябай бүткүл Кыргызстан үчүн аябай жакшы күндөрдүн бири болду. Жылдап, 100 жылдап күткөн мына буюрса чегара маселесине кече чекит коюлду. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы 3-4 жылдын ичинде канча деген жарандарыбыз, мына ушул Баткен эли туугандарыбыз бардыгы мына ушул чегара маселеси оор болуп келген. Биздин урматтуу президентибиз ар бир Баткенде жашаган эли бүгүн ушул кайгысын, бүгүнкү күндөгү жүрөгүндө болуп келген ушул чегара маселесин келген күндөн баштап туруп, мына элибизге чечип берем деген убадасы бар эле. Бүгүнкү күндө толугу менен
Geçen gün özüңүздөр gördüңүздөр, mına çegara maselesi çeşildi. Эми баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Биздин урматтуу Камчыбек Кырышаевич күнү түнү дебестен билинбегени менен ачык айтышыбыз керек. Мына ошол кишинин эмгеги аябай зор. Башынан баштап ушул аягына чейин ар бир метр жер үчүн күрөшүп, бүгүнкү күндө мына ушул Баткен жергесинде тынчтык орносун деп урматтуу Камчыбек Кырышаевич мына ушул чегара маселеси боюнча дагы аягына чыкты. Эми биз азыр бүгүнкү күнү жакшы жерде турабыз. Мына ушул элибиз достук айылынын бүгүнкү күндө жаңы үйлөрүн куруу аземин астында турабыз. Мен бир эле нерсени айтып коеюн. Биздин урматтуу президентибиз тапшырма берди. Президентибиздин тапшырмасы менен биз ушул жерге келдик. Өзүңүздөр көргөндөй ар бириңиздерге мына тез аранын ичинде үйлөр курулат. Бул жерге инфраструктуралар түзүлөт. Бардык шарттары болот. Көчө жолдор жасалат. Мына заңгыраган жакшына кылып туруп, мына ушул жерде шаарчага айланат. Ар бирибиз жүрөгүбүздө түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Мамлекет тараптан билесиздер, мына 2022 жылда эле салып бергенбиз. Мына толугу менен мамлекет көзөмөлгө алып, бул жерде дагы бүгүн ушундай ачык болуп аткан болсо, көрөсүздөр, бир 3-4 айдан кийин бул жерде заңгыраган үйлөр туруп калат. Бардык шарты менен болот, суусу дагы болот бүгүнкү күндө. Мына ушул жерде жашап, ынтымакта бардык нерсе жакшылыктын башталышы жакшы болот. Жараткан Аллах Тааланын бүгүнкү күндө улуу күнүндө, мына Орозо күнүндө мына ушул жерде баштап жатабыз. Сиздер менен биргеликте, урматтуу туугандар, мына ушул жерди аягына чейин чыгарып, сиздерди киргизип, ушунун башынан аягына чейин дагы сөзүн башына айтып кетейин. Биздин урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасы. Президентибиз койгон тапшырманы биз аягына чейин так аткарабыз. Рахмат тутканыңыздар үчүн. Анда азыр жакшы ошол үйлөрдүн башталышына старт берсек. Рахмат. Жакшына болуп, заңгыраган мына үйлөр түшөт. Кудайым буйруса, мына ушул жердагы мына бүтүп, жакшы ниет тилек дуа кылсак, жараткан Аллах Тааладан бардыгы Аллах Таала айтат, үчүнчүсү мен дейт, мына силер менен шерик боломун дейт. Кудайым буйруса, мына ушул жерде дагы жакшына кылып туруп мына үйлөр, заңгыраган үйлөр турат. Эми эң негизгиси биздин бүгүнкү күндөгү кубанычыбыз мына ушул границабыздын чечилгени. Эки эл достук болуп туруп, илгертен жашап келгенбиз, бардыгыбыз ынтымакта жашашыбыз керек. Эң негизгиси ниетибиз түз болуш керек. Мамлекет Кудайым буйруса, мына урматтуу президентибиз бардык нерселерди мына жеке өзү көзөмөлгө алган, бардык нерселер бүгүнкү күндө аткарылат. Ошон үчүн биз бардыгыбыз биргеликте мына ынтымакта бардык нерсени кээ бир чечиле турган маселелер болгон болсо, биргеликте чечсек болот. Аны не обязательно баягы бир недовольстволорду көрсөтүп, же бир адам туура эмес бир нерселерди сүйлөп койгон болсо, туура эмес ошол адамдын аркасынан барып сүйлөп, то есть ынтымак болушубуз керек. Канча мамлекетибиз, элибиз ушунчалык ынтымакта болсо, Кудай Таалам Кыргызстаныбызга, элибизге дагы ушунчалык жакшылык берет. Туурабы? Кандай дедиңиз? Туурабы? Бир жакшы дуа бериңиз. Бир букабызды бисмилла деп туруп, дуа кылып туруп, ушул жерде мынакей кан чыгарып коелу дагы, мына үйлөрдүн баштай Кудайым баштайт. Айылыбыздын районубуздун имамы дуа берсин. Амин. Амин. Аллах Таала ушул мамлекет башчыларыбыздын эл үчүн, жер үчүн кылган эмгектерин кабыл кылып, ушул жакшы бир суу бою карабак эли үчүн ушундай жакшы үйлөрдү куруп алдында турат экенбиз. Ылык, ыйык айдын алдында Аллах Таала берекелүү кылсын, топтоо кылсын. Ушул жерден элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кыла турган угул кыздарыбыз тарбиялап өсүп чыга турган үйлөрдөн, куттуу жерлерден болгонду Кудай Таалам өзү насып кылсын. Allah
bolsun. Kılımdan kaçan başınızda bolsun. Sen moldu ki hana? Her bir nesenin yaxşı Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam biles şunçalık kurmançılıklarda da kılgan. Bирок ушул жакшы иш-чаранын башталасында ичине дуа кылып, орозо күнүндө жакшы тилектерди айтып, Кудайым буйруса, мына ушул тынччылык болсун, элибизде, жерибизде, баткен жергесинде деп, мына ушул жакшы бир канча кылып койсок, баардыгыбыз ушул Аллах Тааланын бүгүнкү күндөгү асы тийген болгон болот. Дуа бериңиз. Yaratkan Allah'ım çeksiz güzel olsun, sağlamları ve selamlar olsun. Amin. Allah'ım canları olsun, cimriyen sağlamları versin. Amin. Gemilerimiz olsun. Allah'ım Allah'ın yüreğimizde bahtını ömür süreyle. Allah'ım bu yüzde kız verip aslında gayet soylarda kalıp Cennet üniversitesi süreyle. Sallallahu teala ala hayru halkihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım eli yüzde ceri yüzde arkamda belaya karşı kapatlarını. Amin. Allah.